бул жашоодо, бул өмүрдө, бул дүйнөдө дин илими эч качан ачыкчалык кылган эмес, бирок азык кылган адамдарга. Муну көп айтып келемин. Мусулман адам эч кимге зыян бербеш керек. Колунан, тилинен, дене мүчөлөрүнөн айтор эч кимге зыян бербеш керек. Христиан адам бир нерсеге ишенет. Менден күчтүүрөөк бир нерсе бар экен деп, христиан адам бир нерсеге ишенет. От барастар отко сыйынат. Менден көрө от күчтүүрөөк экен дейт. Бирок эч нерсеге ишенбеген, өзүн биринчи орунга койгон атеист. Эч нерсеге сыйынбайт ал. Эң күчтүүсү менмин дейт. Андан ар нерсени күтсө болот. Андан корксоң болот. Андан чөтсөң болот. Bir taş tarasxanaga bir alım molda kelет. Келсе ал жерде талаш болуп жатыптыр. Ал жерде талаш bir адам кирип алып taş tarasxanaga бул жашоо, бул негизи Кудай, Аллах деген жок. Эгер болгондо мынчалык күнөө иштер, арам, бузукулук, кылмыш иштер болбойт эле дептир. Ошен талаш болуп жатты taş tarasxanada. Муну көргөн алым мунчукпасын арткы эшикке чыгып кетти. Bir azdan кийин өзүнүн колуна жетелеп bir adamды алып келди. Чач сакалы өсүп кеткен, жүдөп кеткен bir adamды алып келди. Алып келип, бул дүйнөдө чачтарач жок деди. Чач алып жаткан жигит, эмне деп атасыз? Чачтарач бар, мына турбайбы деди. Бул өзүндө күнөө. Өзү издеп келбесе менин жаныма, мен муну тааныбайм, билбеймин. Мен жаныма келгенде мен алып коймокмун чачын деди. Молдаке алым карап туруп, баягы Кудай жок деген адамга карап туруп, көрдүңбү? Сен дагы Кудайды издесең Кудайды табасың деди. Күнөө ишти кылгың келсе, күнөөгө барсаң күнөө кылган болосуң. Күнөөнү издеп таап барып кыласың. Ошол сыяктуу Кудайды издеген Кудайды таба турмат.